Кызыктуу болгон окуя бир 15 жашар кыз болот. Ал кыз күндө кечинде өзүнүн комнатасына кирип алып, жагымдуу үнү менен Куран окучу экен. Күндөр өткөн соң ал кыз каза болот. Каза болгондон кийин ал кыздын комнатасынан кандайдыр ыйлаган үндөр чыгат. Ал үндү уккан апасы ойлойт, атасы кызынын жоктугуна көнүшө албай дагы эле кайгырып ыйлап жатат деп. Эртеси күнү ата энеси экөө отурган кезде кыздын комнатасынан жанагы эле ыйлаган голостор чыга баштайт. Ата энеси молдонун үйүнө чакырышып, молдого айтышат: "Кызыбызды жоготконубуздан бери ушул кызымдын комнатасынан ыйлаган үндөр чыгат. Бирок комнатада эч ким жок" дешет. Молдо келип ошол кыздын комнатасын ачып караган кезде молдо көрүп мындай көзүнө жаш алат, ал дагы көзүнө жаш алып айтат: "Бул ыйлаган голостор периштелер ыйлап жатышат. Кызыңыздын голосун сагынган периштелер" дейт. Сөздөрүн унутуп калат, просто жайгатан бир айтып. Кызыктуу болдубу? Мен да буну уккан кезде башында коркком. Шайтандар бир нерсе болуп атат, же кызы отко түшүп атат, кыйналып атат, жаны күйүп атат деп коркуп, ичимде мындай башкача сезим болгон. Көрсө наоборот тетир экен. Аягына чейин уккандан кийин наоборот мен кошо көзүмө жаш алды.